Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан базары жок каналы. Бүгүн 26 июль 2023 жыл мен Чүй областы Жайыл району Новониколаевка айылында жүрөм туугандар. Ориентир бул Сосновский поворот туугандар. Карабалтакка киреришиндеги повороттун чыгыш тарабында. Чоң трасса жана автомобилистов көчөсүнүн кесилишинде. Ушул жерден ушул көчө менен бир аз эле түштүгүрөктү карай бассаңыздар, бул жол менен 200 метр аралыкта 27 соток жери чоң үй менен сатылуучу үй чыкты. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Баруу жолун түшүндүрдүм. Жана бул жерден туугандар сиздер шаарга карай түз маршруткалар менен, по пути машиналар менен бара аласыздар. Так, дагы эмне маалыматы. Мына ушундай туугандар, эми бары азыр калган маалыматты бир чекеден берейин. Бишкек шаарынан келе атсаңыздар, эгер сол тарапта жолдун өйдө тарабында сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгашта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Эң эле түндүк чек бул кошунанын заборунан башталат. Анан көчө тараптан көрүнүштай бийик забор, анын арты жагынан мондай темир зымтормен болгон дагы бир забор, бир дарбаза, экинчи дарбаза жана эң эле түштүк чек бул гараж бүткөн жерге чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты 27 соток экен. Документтер боюнча бардык документтери бар экен. Алсаңыздар эле үй ээси өзү сиздерге өткөрүп берет экен үйдү туугандар. Чоң трассадан бир 200 метрдей түштүгүрөктө. Бул жакта Сосновский поворот, тегерек четте мектеби, садиктери, жөө барып келген аралыкта бар. Жана ошондой эле шаарга маршрутка менен барсаңыздар, мынакей чоң трассага түшсөңүздөр, Бишкек шаарына түз жүргөн маршрутка, таксилер толтура бар туугандар. Так, андан ары жолдор мынакей орто кеңдикте, асфальт мындай. Бул жагынан экинчи дарбаза туугандар. Мынакей кирпичтен болгон забор жана төрүндө гараж бар экен. Күзөтүү камералары баары бар туугандар. Так, дагы эмне маалыматы. Төрүндө мал сарайы деле бар. Жер 27 соток. Участоктун түндүк батыш төрүндө мал сарайы, тооканалары бар. Ал жака мал алып кирем десеңиздер, мынакей бул дарбазадан өзүнчө алып кирип алып чыксаңыздар болот туугандар. Азыр ал жактарда бир чекеден видеонун жүрүшүндө маалыматын берем. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин сиздерге туугандар. Так. Мынакей бул короосу. Жердин аянты жана айткандай 27 соток туугандар. Так, алды тарабында бул жакта жер жемиш же болбосо азыркыча гүл эгилген жер, мондай бактар. Так, бул жагында бассейн, гараж, летний кухня, ал жагында сауна, баня баары бар экен. Жана бул жакта 256 квадрат метр болгон чоң үйүбүз туугандар. Толук түрдө кирпич жана өтө сапаттуу материалдар менен салынган дейт бул үйүбүз туугандар. Да эмне маалыматы. Отопление, паровое отопление, көмүр менен жылытылган котел үйдүн жылытат. Так, мынакей чыгыш тараптан терезелер, чоң-чоң темирден болгон решеткалары, бул жагында балкон, алды тарабы брусчатка болгон жана көп эле машина баткандай жер. Негизинен жердин аянты 27 сот чоң. Ал жактагы дарбаза менен кирсеңиздер деле, эгер машинаңыздар көп болсо, кенен ал жака да коюп койсоңуздар болот. Плюс ал жакта жүзүм бактар жана башка жерлери бар. Азыр аларда видеонун жүрүшүндө бир жекеден көргөзөм, сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги, көрүп атсаңыздар, мондай эшик орнотулган туугандар. Бул үйүбүздүн кире бериши туугандар, прихожка, оң тарап карай жүрсөк калган бөлмөлөр, сол тарап карай жүрсөк бул жерде ванна, душ, ажыраткана жайгашкан. Мынакей ушундай чоң бөлмөдө долдары кафель, түштүк тарабынан форточка жана бул жакта оң тарап карай жүрсөк тамактануучу бөлмөсү, бул жагынан чоң терезе, көрүп турсаңыздар ремонт туугандар. Ушул жерден сол тарапка карай кирсек кухня туугандар. Мынакей кухонный мебель, раковина орнотулуп, суу чыгарылыптыр, газовый плита, отоплениянын чөгөндөй батареялары туугандар. Андан ары оң тарапка кирип оң тарапка карай жүрсөк, бул жакта мондай холл. Бул холлдон залга жана бул жакта бир бөлмөгө экинчи этажга да чыгып кете алат экенбиз. Экинчи этаждын өзү эле 5 бөлмөдөн турат туугандар. Бул залдын көрүнүшү. Мынакей көрүп турсаңыздар люстралар, бул жагынан чыгыш тарабынан чоң терезе, темирден болгон решеткалары, көрүп турганыңыздардай ремонт туугандар. Мынакей софиттер орнотулган. Мынакей. Так. Үйдүн стенасы толук түрдө кирпич жана сапаттуу материалдар менен баардык сапаттуу. Мынакей бул тажагачтан болгон тепкичтер. Бул жерде дагы бир мондай бөлмө.
Өйдө турат дагы экинчи этаждын бөлмөлөрү тең, ушундай чоң, баары тең, ушундай чоң бөлмөлөрдөн турат туугандар. Бул сөздү эмне себептен айтып атам? Себеп дегенде азыр экинчи этаждын сиздерге коридорун эле көргөзсөм, а бөлмөлөрдүн ички тарабын ал жактары жабык болгонго байланыштуу көргөзө алганым жок. Азыр сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн. Окей. Бул экинчи этажга кеткен тепкичтер. Окей. Чыккандар мындай холл жана бул жакта коридор. Бул коридордон калган 5 бөлмөгө жана балконго чыгып кете алабыз туугандар. Окей. Бөлмөлөр аралык эшиктер, көрүп турасыздар, жыгачтан болгон эшиктер орнотулган, көрүп турасыздар, ремонт. Жана 5 бөлмөнүн тең ички тарабы чоң бөлмөлөрдөн турат. Келсеңиздер, үй ээси сиздерге өзү калган бөлмөлөрдү көргөзүп берет туугандар. Эми коросуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин сиздерге. Мен кайла сатылуучунун коросундан туугандар, эми андан ары. Анакей, бул жакта гүлеккенге калсаңыз жер жемшегесиздерби? Нексеңиздер, анакей бош жер бар. Дуалдарда мындай алашкар орнотулган, кечинде деле үйдүн алды тараптары жарык туугандар, күзөтүү камералары. Бул жакта бассейн, ал жакта кышында жаңгырлык күндөрдө машина койсоңуздар гаражы. Мынакей бул жакта тапчан. Сиздер огородко үйдүн арты тарабына бул жак менен дагы, же болбосо мынакей бул эшик менен да чыгып кирсеңиздер болот. Бул жакта туугандар летний кухня, гараж, сауна, баняларды келгениңиздерде карап көрсөңүздөр болот ички тараптарына. Эми сиздерге үйдүн арты тарабын бир чекеден мен көргөзөйүн туугандар. Бул үйүздүн туугандар мынакей батыш тарабы, бул үйүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Мынакей кенен бул жакта деле мындай цемент и жүзүм бактары, бул жакта көмүрканасы деле бар экен. Жана көптөгөн түрлүү бактар туугандар, жер жемшексиздер, мынакей кенен жер. Так, дагы эмне маалымат? Бул жакта мал кармайын десеңиздер, сарайлар катарынан төрүндө тоокканасы деле бар экен. Анан бул сарайлар деле баары туугандар кирпич менен өтүрүлгөн. Огороддун капталдагы мындай забор бар туугандар, мынакей. Так. И жана айткандай сиздер бул дарбаза менен да кирип чыксаңыздар болот. Мынакей, бул жакта кенен даже фура койгонго деле место бар экен, мынакей туугандар. И бул жакта дагы бош жер, хозпостройка саласыздарбы? Эмне салсаңыздар, бул жакта дагы бош жер, жүзүм бактары, үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана, бул жакта катарынан сарайлар. Буга чейин үй ээси өзү бир аз кой кармагам дейт туугандар. Жана бош жер дагы бар туугандар, дагы сарай салам десеңиздер. Бул жакта кошуналар деле, мал менен алектенген кошуналар бар экен, мал кармаганга болот. И андан ары. Так. Окей. Ушундай болгон сарайлар. Силерге тооканасын да көргөзөйүн. Бул жерде да акыр. Негизинен көптөн бери мал менен алектенбегендиге бир аз мындай отун сактаган жер катары колдонулган. Келсеңиздер, карасаңыздар, мына жерде стяжка, акырлары курулуп, шарттары бар баары. Бул жерде мынакей кирпичтен салынган тоокана. Мындай жазылуу тоокана баары бар экен туугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бул үйүздүн мынакей батыш тарабынан көрүнүшү. Так. Бул үйдүн баасы туугандар $80,000 сурап атыптыр. 27 соток жер. Чоң үй, сарайлар, хозпостройкалар, чоң трассага жакын, Мала Николаевка. Так, ээсинин номери экранда, ээси телдеп турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Андан эмес менен коштошом туугандар, кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.